эгемендик абдан маанилүү, абдан кымбат улуу күн. Анткени бабаларыбыз дал ушул эгемендик үчүн кашык каны калганча салгылашып, ата мекен, эл, жер жана урпактардын келечеги үчүн жан кыйышкан. Ал эми Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана башка мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталарыбыз ары татаал, ары курч саясий күрөштөргө өз өмүрлөрүн тобокелге салып жүрүп, Кара Кыргыз автономдуу облусун түзүшкөн. Деги эле биздин ата бабаларыбыз кылымдар бою турмуштун түрдүү сыноолоруна туруштук берип, алысты көрө билген, эрктүү, чечкиндүү, беттегенинен кайтпаган мыкты сапаттары менен кыйын кырдаалдардан чыгып, улуу дөөлөттөрдү курууга жетишкен. Азыр биз жаш мамлекетбиз деген менен карт тарыхтын барактарына сара эсеп салсак, кыргыздар ондогон кылымдар мурун эле цивилизациялуу эл катары таанылган. Демек, биздин ата бабаларыбыз байыртадан эле каада салт, нарк насил сыяктуу элдик кодекстер менен жашаган көрөңгөлүү улуу журт болгон. Дилинде айкөлдүк сапат уюган, кең пейил, аруулукка, улуулукка баа берген, айлана чөйрөгө, табиятка аяр мамиле кылган бабаларыбыз бизге бүгүнкү кереметтүү Кыргызстанды мурас кылып калтырып кетишкен экен. Биз аталардын аманатын ыйык сактайбыз жана жаратылышы кооз, кем байлыктарга мол өлкөбүздү өнүктүрүп өстүрүп, урпактарга татыктуу калтырып кетүүнү башкы милдетибиз деп билебиз.